Assalamu alaikum. Hormatly көрерmanдар, бүгін de İyilik Akademiyası öz işin ulantat. Kezekteki çıkarılışımızda bizim iyilik menen bolgon mamilebizge suv sepken dagы bir kesepetти arat жөнүндө сөз кылабыз. Ал да болсо биздин өзгөчө кабылдообуз. Эмне болсо өзүбүзгө жакын ала беребиз. Ушундай жүрөккө жакын алганды жакшы көргөн адамдар да бар да. Кандай нерсе болсо тарына берет. Өзүнө гана алып туруп алат. Өтө оор мүнөз. Ал адамдын ичинде эмне болуп атат бир Кудай билет. Жөн эле бир сөз айтып койсо, айландырып туруп өзүнө алып келип алат ошол сөздү. Жана сөз ээсин табат дегендей, тиги адамды бүттү. Аны менен сүйлөшмөй түгүл, мамилесин да кылбайт. Жөн эле аны жаман көрүп калат. А эгерде кээ бир ушундай адамдар бар, ушунчалык өзүн сүйгөн адамдар бар, ушунчалык текебер адамдар бар. Балким анын жаш болсо жөнөкөй, балким керей болушу да мүмкүн. Билими да жок. Бирок текеберлиги асманга чейин. Укмуш. Эгер ал жөнүндө бирөө сөз сүйлөгөн болсо, же болбосо ал жөнүндө эмес, ага окшогон бирөө жөнүндө сөз кылып, ал өзүн алып алган болсо, эсептей бер, анын ортосунда, экөөсүнүн ортосунда 9-чу дүйнөлүк согуштун мамилеси башталып кетет. Мен айтам, жүрөккө ала турган мамилелер бар, албай турган мамилелер бар. Өзгөчө мусулман качан өзүнө алыш керек десе, анын Аллахына, пайгамбарына, динине, шариятына, мусулманчылыгына доо кетирген маселелерди өзүнө алуусу керек. Өзүнө алганда да ага жооп берүү үчүн. Ага жакшы мисал менен, жакшы адат менен жооп берүү үчүн ал өзүнө ушул милдеттен менен алат. Эч качан тултуюп, тарынып, өч алып, ал адам жөнүндө жаман ойлоп, жаман сүйлөп, аны менен мамилени үзүү эмес. Ошондуктан көчөдө өтүп баратсаң бир ит үрсө да, ал итке сен чөгөлөй калып үрүп кирсең, бул эмне болду? Же болбосо ошол итке тарынып, оокат жебей койсоң үйгө барып. Эмнеге жолдон өтүп баратсаң бир ит үрдү деп. Тилекке каршы бүгүн мына ушундай адамдар да көп. Өзгөчө мына биздин социалдык желеде, Facebook'та жана фейк дегендер бар го. Мен Facebook'тан иттери деп коем. Фейктер бар. Ушуларга тарынып, сахары көтөрүлүп кеткен адамдар бар. Ушуларга тарынып, үй бүлөсү менен ажырашып кеткен адамдар бар. Буларды турмушуна негизги маселе кылып киргизип алгандар бар. Жок. Жүрөккө албай турган маселелер бар. Эгерде сиз бир максатты койсоңуз, ошол максатка кетип атканда, сизди алаксыткан кандай гана маселе болбосун, ал жүрөгүңүзгө ала турган маселе эмес. Бул сүйлөп койду, бул күлүп койду, бул жылмайып койду, бул шылдыңдап койду, бул дагы бир нерсе деп койду. Анын бардыгына жооп берип, тарынып, тултуюп жүрсөңүз, максатыңызга жетесизби? Жетпейсиз. Ийгилик менен учурашасызбы сиз жолдо? Жок, ийгиликти карабайсыз. Эмнеге? Мээге кам тепкен, сабырсыздык, маанай түшкөн ийгилик эмес, эч нерсе көзүңүзгө көрүнбөйт. Ошол учурда кенебестик да чоң кесепет. Балким сизди оңдой турган, балким катаңызды айта турган бир жүйөлүү мамиле болуп атса, жүйөлүү сөз болуп атса, ушунда жүрөк аламбы деп кенебестик менен ийгиликти жоготуп коюңуз да мүмкүн. Демек, кенебестик менен жүрөккө жакын алуунун ортосунда бир өлчөм бар. Мына ушуну табыш керек. Бул көнүгүүлөр менен. Бул дагы ар түрдүү көндүмдөр менен биздин мүнөзүбүздө пайда боло турган адат. Же болбосо кээде чычалаган, териккен мүнөзүбүз менен Аллах жиберген ийгиликти таппай да калабыз. Ийгиликти буга окшогон начар мүнөздөр менен чочутпоо керек. Ийгилик бизди күндө күтүп турган бир сулуу жан. Ийгилик бизди күндө күтүп турат. Ага биз да өтө сулуу мүнөздө, өтө сулуу адат менен барсак, кучагын жайып, бизге өзүн тартуулайт. Ийгилик мына ушундай кулдур.